Биз мына Кыргыз Асыл Тукум мамлекеттик заводунун чарбасында турабыз. Бул чарба ушул мамлекеттин колдоосу менен акыркы жылдары жанданып, ишке берилип, ушул чарбанын базасында машина тракторлук станция түзүлүп, өзлөрүнүн жерин өзлөрү иштетип, даже ушу жергиликтүү жүгөрүнүн ала тоо сортун өстүрүп, гектарына 40 тоннадан 50 тоннага чейин силос алып, мына ушул силосту акыркы колдонууга чейин даярданып атат да. Бир боосунда 75 килодан 90 килога чейин силос бар. Бул жерде жалпы азыр 500 тоннадан ашык силос даяр турат. Ушул колдонууга даяр. Убагында каралбай калган чарбаларды азыркы ушу мамлекеттин колдоосу менен жандантып, өзлөрүнүн жыйынтыгын бере баштаган кези. Азыркы күндө ушул мамлекеттин асыл тукумдуу малдын сандан сапатка өтүү саясатынын негизинде ушул малдын тоюттандыруу базасында жакшыртуу иштери жүрүп атат. Ушул чыкты тоют өзү акыркы жылдары мына элибизге жакшы жайылып атат. Чыкты тоюттар берки тоюттарга салыштырмалуу баягы мындай сиңимдүүлүгү, тоюттук сапаты абдан жогору болот дагы, ошол малды жакшы туура кармоого багууга шарт түзөт.